Болудагы жолугушуулар аяктаган соң, ал калаадан 300 чакырым ыраак жайгашкан Анкара калаасына сапар алдык. Сапарлаштар менен таңдан башталган жолугушуулардын учугу Түркиядагы эң таасирдүү инсандардын бири Ахмат Кая мырзанын электрондук жабдыктарды чыгаруучу ишканасында, андан соң Түркиянын дин иштери боюнча жетекчилиги болуп эсептелген Диянеттин башчысы Мехмет Көрмез менен жолугушууларга алып барды. Кыргызстандагы билим берүүнүн өзөгүнө өзөк боло турган пландар макулдашылып, жаштарыбыздын акыл эсинде билим, жүрөгүндө ыйман уяласын деген тилек менен жасалуучу иштердин жаңы кадамдары шилтене баштагандыгына күбө болдук. Түркиянын ар кайсы калааларында илимин өркүндөтүп жүргөн магистранттар жана докторанттар менен жолугушуулар, илим, билим очогу болуп эсептелген окуу жайлардын жетекчиликтери менен баарлашуулардын арасында эртеңки илим ээлеринин эңсөө тилектерин уктук. Атым Өзкөнбай, фамилиям Зуридинов. Кыргызстандын Баткен областынын Катамжай районунан келгенмин. Магистрат 2 жыл магистратураны бүтүрүп, быйыл докторантура баштадым. 3 жылдан бери Анкарадамын. Биздин максат диний багытта ар кандай кызматты аткаруу. Мен багытым боюнча диндер тарыхы. Мамлекеттеги ар кандай диний багыттарга көз жүгүртүп, ошолорду калыс бир түрдө элге түшүндүрүү максатыбыз. 3 жылдан бери Кыргызстан бар элекмин. Быйыл буюрса барам. Элге салам айтам бул жерде. Assalamu alaikum Kırgız halkım. Men kulumumuzlar Çıngiz Baymurzaev. Oş oblastına karıştığım Noğat rayonundan bolamın. Oş Memleketlik Üniversitesi'nin Teologiya Fakültetini ayaktap, uşul yılı Ankara Üniversitesi'ne magistraturaga geldim. Uçurda İslam hukuku boyunca magistraturаны ulantıp жатам. Негизги максатыбыз ушул жерде терең билимге ээ болуп, терең диний билимге ээ болуп, Кыргызстанга, ошо Кыргызстандагы диний боштукту толтуруу максатында, Кыргызстандагы элибиз жаштарда болсун, жашы өтүп калгандарда болсун, бизде Кыргызстанда ушундай бир диний билимдин жетишсиздиги байкалып келет. Себеби буга бир канча себептер бар. Тарыхтагы басып өткөн 70-80 жылдык Совет доорундагы атеисттик билим берүү ошонун натыйжасында болот. Ошол боштукту толтуруу максатында ушул жерде билимибизди алып жатабыз. Колдон келишинче, акылыбыздын жетишинче аракет кылып жатабыз. Жакын арада биз дагы ушул жерден терең билимди алып, Кыргызстаныбызды барып, Кыргызстаныбыздын диний Кыргыз калкыбыздын диний билимин өркүндөтөбүз деген терең ишенич жана үмүттөр менен билим алып жатабыз. Баарыңыздарга тынччылык, токчулук, мекенибизде эч кандай болуп өткөн уруш жаңжалдар, жаман окуялар кайра кайталанбасын. Баарыбыз элибизге, баардык улуттарга ынтымакчылык, ырыс берекет каалайм. Мен Эргиш кызы Азиза, Кыргызстандан Ош областынын Карас районунан келдим. Бул жакта дин психологиясында магистратурада окуп жатам. Азыр диссертация жазып жаткан учурум. Кыргызстанда психологияга, өзү психология, дин психологиясы өтө маанилүү, бирок биз аны колдонбой келе жатабыз. Ошон үчүн Кыргызстанда буга муктаждык өтө көп. Ушун ордун толтуруу максатында бул жакта окуп жатабыз. Кудай буюрса, биздин калкыбызга керектүү бир адис болуу максатындабыз. Кыргызстандын баарына салам.